ошо той учурунда нике кыйылат. Ошо нике кыйылып атканда бул кыздын үйүнөн кыйылы шартпы же тескерисинче кызды алып кеткенден кийин эркек баланын үйүндө кыйылабы нике? Эми жалпы жонунан айта турган болсок, кыздын үйүнөн кыйылабы, эркектин үйүнөн кыйылабы нике өтө берет. Бирок кээ бир убакытта кыздын үйүнөн никени кыюу шарт болуп калат. Аллаху алам, эмне себептен? Анткени кээде мисалы сапардын деңгээлине жеткен аралык болуп калат. Мисалы бир жерден же Бишкектен Ысык көлгө деп коелу, ошентип бир кызды алып кеткен атат. Эгерде ал кызды нике кыйбай алып кете турган болсо, анда махрамсыз башка бирөө менен эле жолго сапарга чыккан болуп калат да. Ошондуктан ошол жерден никени кыйуу шарт болуп калат. Бир гана эгерде жок туугандары же байкеси болобу биз өзүбүз жеткирип, анан ошол жерден кыйылат деген болсо, анда бул дагы боло берет. Эң негизгиси кыз ошо бара турган жерине, сапар аралык болгон жерге махрамсыз чыкпаш керек. Эгерде жанында коштоп бара турган эч ким жок болуп, болочок күйөө боло турган эле бала боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө ошо никени кыйып алып чыгыш керек. Валлаху алам. Аллах разы болсун. Тойго чейин ар кандай жаман ойлор келе берет дейт. Негизи эле жаман ойлор үчүн күнөө жазылабы? Эми жаман ой дегенде буякта кандай максатты айтып атат билбейм. Балким могу жанагы ойлонуп, кантип жашап кетем, эмне болот, кандай аял болот, же аял киши болсо кандай күйөө болот деген ойлорду айтып атса керек. Албетте эми аял болсо турмушка чыгуу алдында, эркек болсо турмуш куруу алдында колунан келишинче себептерин аткарат да. Биз баа биринчи сабактарыбызда айткандай, жубайды издөөдө же эркек баланы тандоодо деген себептерин кылып, Аллах Таала кайрылып, истихара окуп, колунан келген баардык аракеттерди жасагандан кийин ар кандай шектерге, васвасаларга алдыра бербей, Аллах Субхана Таалага ишин тапшырыш керек. Анткени ал адам колунан келген баардык себептерди кылды. Аллах Таалага тапшырып ишин жакшы ниет кылып, кылам деген, же болбосо жасайм деген ишин токтолбостон жасай бериш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Хадисте бир кой менен болсо дагы той берип, ошо нике тоюн өткөзүп кой деп келет экен. Бир кой менен болсо да деп. Анан суроочу сурап жатат. Чоң той өткөзүү шартпы? Же нике кыйып эле ата-эне, кошуна, анча-мынча туугандарды чакырып, тамак берип койсо, нике өтө береби? Албетте, тойду айтып кеттик, бул тойду өткөрүү бекем сүннөттөрдүн бири деп, бирок жанагындай чоң той өткөрүш шарт эмес. Ар ким өзүнүн акыбалына жараша өткөрөт. Мисалы кээ бир адамдардын байланышы, туугандары көп болот. Алар менен да тең бөлүшөт да. Кээ бир адамдар аз болот. Эми ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөргөн жакшы. Ошондуктан Кады Ияд деген чоң алым, ошо алымдардын бир ооздон кабылган ой менен, ижма менен айтканда, бул той өткөрүүнүн чеги жок. Канчалык деңгээлде өткөрүүнүн чеги жок, жана азында чеги жок деген. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр байына кайрылып кете турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орточо кылып, жакшынакай кылып, ысырап кылбастан, өтө аша чаппастан өткөргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдоп, орточо той өткөргөн жакшы. Сөзсүз түрдө эле бай чоң кылып, даңазалап, көп малды союп өткөрүш шарт эмес. Бир гана муктаждык болуп, эл көпкөйлүп, ошого жеткирүү максатында болсо гана жакшыраак болот деп ойлойм. Аллаху алам. Устаз, бул сурооного жоопту дагы айтып кеттиңиз, бирок ушул музыка маселеси кеңири таркалгандыктан дагы суроолор болуп атат. Тойдо музыка өткөзүү уруксатпы, жанакындай тамадаларды кылуу уруксатпы? Сахабалар учурунда тойдо музыка болгонбу? Себеби биздин бүгүнкү күндөрү белгилүү эле молдокелер өзүнүн кызын узатканда ырчыларды чакырып, концерт кылып, тоюн өткөзгөн. Эгер арам боло турган болсо, ошо молдокелер кылат эле да деген суроо. Бул жакшы суроо экен. Негизинен ар бир мусулман билип коюш керек. Биз үчүн үлгү боло турган адам бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гана. Алла Таала Куранда айткандай, силер үчүн Алланын элчисине үлгү бар дейт. Андан башка адамдар ката кетирип, кемчилик кылып, туура эместерди кылып коюшу ыктымал.
же билбестиктен, же нафсилерин алдырып, ар кандай себептер менен. Ошондуктан биз эч качан жөнөкөй адамды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан башка бир адамды, айрыкча биздин замандагы илимди болобу, молдо болобу, аны кумир кылып, баардык ишти аны үлгү кылып алган туура эмес. Адам баласы болгондон кийин жаңылат, ката кетирет. Балким ошондой молдолор өкүмдү билбестен, музыка арам экенин билбей кылып аткандыр, же болбосо билип жанагындай нафсисин алдырып кылып аткандыр. Ошондуктан биз алардан үлгү албайбыз. Биз шариаттын баардык өкүмдөрүн, кандай өкүм болбосун, Алла Тааланын китеби Курандан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарынан, сүннөттөрүнөн издейбиз, ошолорго таянып өкүм чыгарабыз деп айтып келатпайбызбы? Ошондой эле ушул маселеде эле биз карайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, аны сахабалар кандай той өткөргөн деп. Албетте бизге жеткен хадис булактарында, сахабалардан келген асар булактарында антип алар пайгамбарыбыз жана сахабалары той өткөрүп, музыка аралаштырып өткөрүшкөн эмес. Жана жогоруда айткандай эле бир гана ошо музыка аспабы, дуф деген музыка аспабына гана, ошо тойдо гана уруксат берилген. Болгондо дагы аялдар үчүн гана, эркектерге эмес. Мына ушуну жакшы билип алышыбыз керек. Ооба, азыркы убакта тамада жана ошого окшогон тектен чыгуулар көбөйүп кеткен. Албетте тамада дегенде мындайча айтканда тойду алып барып аткан киши да. Эгерде ошо алып барып аткан киши өзүнүн чегинде келип, жакшы сөздөрдү айтып, тойду ирээттеп, сүйлөй турган адам бул сүйлөйт, тиги адам сүйлөйт деп каалоолорду, куттуктоолорду, белектерди өз жайына коюп ирээттеп бере турган болсо, мындай нерседе эч бир баягы шариатка каршы келе турган нерсе жок. Бирок тамада десе, алар тойду алып барабыз деп ар кандай көптөгөн туура эмес иштерди кылып атышпайбы? Мисалы, кафеде болобу же үйдө болобу, ортого чыгат, ар кандай туура эмес сөздөрдү сүйлөйт, эркек аялдарды аралаштырып алып, туура эмес кээде өтө эле уят болгон оюндарды уюштуруп атышат, туура эмес сөздөрдү, эстафета, ана мелдеш, селдеш деп жаман сөздөрдү айтырып атат. Ушунун баардыгы каршы келет да. Эң негизгиси ошонун баарын тактап билип алыш керек. Шариатка каршы келбеген ишти кантип алып барам, кандай сөз сүйлөйм, кандай нерселерди уюштурам, уюштурбайм деп. Анан ошондо гана биздин өткөрүп атканыбыз тоюбуз иншалла шариатка ылайыктуу келет. Анан дагы баса белгилеп айтып кетейин. Эч качан адам баласы, белгилүү адам же дин жолундагы адам туура эмес ишти кылып койсо, аны далил кылып албаш керек. Анткени Аллах субхана таала бизге Куранда Алла Таалага жана элчисине баш ийгиле деп гана ошону буйруган. Адам баласы жана айтып кеткендей эле ката кетирип туура эмес иштер кылат. Балким ошонун туура эмес экенин билип калсак, колдон келсе барып түшүндүрүп жакшылыкка чакырып коюш керек. Эгерде колдон келбесе, анда өзүбүз туураны билгенден кийин ошого амал кылып, Аллах субхана тааланын алдында жоопкерчилик бар деп ошону эстеп, анан тоюбузду адал өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Аллах разы болсун устаз. Жакын туугандар үйлөнүү тоюна чакырышат дейт. Тойдо музыка болуп калат, же эркек аял аралаш болот. Жолдошум барбайбыз деп эч уруксат бербейт. Туугандарыбыз болсо таарынышат дейт. Кандай кылыш керек билбейбиз. Эми бул учурда негизинен эмне кылыш керек? Адам баласы ушу тойго байланыштуу маселе болобу, же кырсыкка же өлүмгө байланыштуу маселе болобу? Эгерде динди түшүнгөн адам боло турган болсо, ушул нерселерди жакшы өзү үйрөнүп, анан туугандар менен алдын ала талкуулап, ошолорго түшүнүштөрүн жүргүзүп жүрүү өтө жакшы. Балки милдет да болот. Анан кийин башка түшкөндө ошол иштерди аткаруу, жакшылыкка чакыруу оңой болот. Мисалы, ошо той болуп аткандан кийин тойдун мисалын келтирели. Туугандар менен жолукканда, тааныштар менен жолукканда ушундай маселелерди көтөрүп талкуулаш керек. Мына тойду кандай өткөрөбүз, биздин эме мамилебиз болот, алакабыз болот. Анан бири-бирибизди чакырып калганда кандай кылалы? Биз эми динде кармаган адамбыз. Көп жерде ушундай динге каршы келген нерселер аралашып кетет экен. Ушул нерсени таштайлы, жакшылык менен эле той өткөрсө болот. Арам нерселерди аралаштырбайлы деп ошолорду айтып, түшүндүрүп, алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Туугандарга даават кылыш керек. Анан алар дагы адам да, биз деле ошо динге кандай келдик, ошо изденип, сурап, бирөө даават кылганын айынан келдик да, ошону түшүнүп. Алар деле адам, жакшы сөзү менен айта турган болсо, алар деле түшүнөт.
ушундай иш чараларды байма бай кылып туруш керек тынымсыз. Анан иншалла ошо кийин ошол той болуп калган учурда туура эмес нерселерди өзгөртүү оңой болот. Эгерде айтпай жүрө берсек, ошол учурда айта турган болсок, анда албетте кыйын болот. Ошондуктан биринчи мына ушундай кадамдарды кылышыбыз керек. Экинчи, эгерде туугандарга айтып, алар укпай кое турган болсо, анда биз тойуна мурун алдынан ала барып куттуктап, белектерибизди берип тапшырып, ушундай туура эмес иштер болуп калат деп атасыздар, ошол себептен кача албай туура чүңгүлө деп кетиш керек. Же болбосо тойдон кийин барып өзүнчө барып куттуктап, көңүлдөрүн көтөрүп, эмне себептен келбей калган себептерин айтып, мына биз буга чейин мындай түшүндүү иштерин жүргүздүк элек. Динге каршы келген нерселер экен, ошол себептен келе албай калдык. Сиздер дагы түшүрүңүздөр, биздин түшүнүгүбүздү, биздин карманган динибизди, адептерди сиздер да сыйлагыла. Ушунун айынан таарынышпайлы. Колдон келсе кийинки тойлорду ушундай динге ылайыктуу кылып өткөрүңүздөр деп жакшы сөздөрүн айтып, даават кылып, анан кыйын акыбалдан чыкканга аракет кылыш керек. Валлаху алам. Устаз, кийинки суроо бул ошол конок тосуу тууралуу сурап жатышат. Конок тосууда аял кишилер өзүнчө, эркектер өзүнчө отуруш керек да. Бирок биздин туугандар аны жапайчылык деп түшүнбөй жатышат. Өзүлөрү болсо намаз окушат. Эми туугандык мамилени бузбаш үчүн алар келгенде келинчегим чыгып тосуп, чай куюп, алар менен бир дасторконго отуруп турса кандай болот? Албетте, эгерде ошо тойдо туугандардын арасында айрыкча үй бүлөдө жакын туугандар болот да, бирге отурабыз деген болсо, ошо келип аткан аялдардын өздөрүнүн махрамдары, анан хижаптарын кийген абалда болуш керек. Анан адептерди сактап, тамаша, ушуга окшогон чектен чыгуу сөздөр болбош керек. Ошондой тартиптер сакталган болсо, анда отурса болот. Албетте эң жакшысы, колдон келсе өзүнчө отуруп, аял кишилер кенен чонон сүйлөшүп отургандары жакшы. Анан бул маселени деле ошол жана жогоруда айтып кеткендей эле алдын ала чечип сүйлөшүп, кеңешип, ана чечип алган жакшы. Ошо тойдун алдына эмес, буга чейин, ошого чейин талкуулап, түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, иншалла баардык эле адамдар түшүнөт деп ойлойбуз. Валлаху алам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам. Мен суроом ушу азыркы той ага туугандын ортосунда мамиле тууралуу да. Ошол жерде акча чогултуу деген бар да, бирөөнүн туугандарыбыздын балдары үйлөнсө же бир тең туштарыбыздын да бир той берсе, ошол жерде ортого бир сумманы белгилеп коюп, ошо тойлордо чогултат да. Ушул туурабы же туура эмеспи ушунтип акча чогултуш? Эгер акча бербей калсаң таарынышат, мисалы кээ бир учурда мүмкүнчүлүк болбой калат. Ушул кандай болот ушуну? Мен бир угушумча мунун болбойт деп уктук эле, ушуну жакшыраак дагы түшүндүрүп кетсеңиз. Жазакаллаху хайр. Албетте, жакшы суроо бердиңиз. Бул суроо болгондо да көйгөйлүү, ар бир тойдо кездеше турган бул суроо. Эми бул бизде баягы кыскача айтканда кошумча же ража деп коет эмеспи? Тойдо болобу же башка өлүм житимде болобу, ошентип милдеттүү түрдө достор болобу же туугандар сүйлөшүп алышып, ушундай учурларда мынчадан акча чыгарып берип турабыз деп баягы келишип алышат. Мен ошо билишиме караганда, Аллах алам мындай нерсе тыюу салынат. Ушул боюнча дагы азыркы заманга белгилүү болгон шейх Салих аль-Фаузан деген чоң шейх ошо туура эмес деп фатва берген. Анткени бул сүткорлук алып барат. Эмне себептен? Шариятыбызда адам баласы бирөөгө карыз бергенде, ошо карыздын аркасынан эч бир нерсени үмүт кылып, эч бир нерсени албаш керек. Карыз ошо жакшылык үчүн гана берилиш керек. Анан азыркы ошо тойдогу же башка мамилелерде чыгарылган акчалар, ража, ошого окшогон нерселер, булар баягы карыз катары кетет да. Анткени мен берип атам, кийин мага да ошо алып келет деп атат да. Демек бул карыз ал. Кандай эмне деп атаса дагы ал карыздын өкүмүнөн чыкпайт. Анан тойдо ошол адам ошо бирөөгө карыз берип туруп, ошонун аркасынан пайда көрүп атат да. Биринчи пайдасы ошону кийин ошол акчаны көп топтоп туруп бир моментте алып алат. Экинчи
пайдасы ошол жерден бар тамак жейт, колдонот ошонун аркасынан. Ошол себептен бул нерсе тыюу салынат. Мындай нерсеге аралашпай туугандарга түшүндүрүү иштен жүргүш керек. Албетте тойдо улоо же башка нерседе адам баласы туугандарынын арасында же жакындарынын, досторунун арасында жардам берүү, көңүлүн көтөрүү деген бар. Бирок жанагындай шарт кылбастан ар ким өзүнүн алына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша берип, көңүлүн көтөрүп кошумча кылса, ал эч нерсе эмес. Бирок ал шарт кылынбаш керек. Сөзсүз түрдө бересиң, мен да сага ошондой берем деп. Кээде ошо сиз айткандай адам баласынын колунда акча болуп калат. Кээде акча жок болуп калат. Кээде мисалы 5000 бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Кээде 1000 бергенге мүмкүнчүлүгү болуп калат. Анан баарына тең тегиз беришим керек, сөзсүз беришим керек деген нерсе болбойт. Ошондуктан ушундай мамилени талкуулап чечип алыш керек. Туугандар биз ошондой той болот экен же башкасы болот экен, ошол кезде колунан келгенин берсин ар ким адам. Кааласа берсин. Кааласа биринчиден, кааласа экинчиден колунан келгенин. Анан тиги мен тоюма алып келбей калды эле, мен ага бербейм деген эсептешүү, ушундай туура эмес мамиле болбосун деп муну чечиш керек да. Анткени көптөгөн адамдардын мамилеси ушуга байланып калган, эсептешүүгө. Мага бердиң, мен сага берем. Бербесең бербейм. Чакырдың тойго, мен сени чакырам. Чакырбадың, чакырбайм деген. Бул деген такыр туура эмес шариятта. Мына ушундай нерсени жоготуш керек. Ошондо гана жана ызы чуу, таарыныч, андан башка маселелер азаят. Антпесе ушул эсептешүүнүн аркасынан кээде туугандар арасында, достор арасында мамиле үзүлүп кетип атат. Уруш чатактар чыгып кетип атат. Ошонун баарын эсептешүүнүн айынан. Чыныгы мамиле кандай болуш керек? Чыныгы мамиле ар ким, ар бир адам өзү ойлонуп, мына мен могу жардамымды Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн берип атам. Мунун аркасынан мен эч бир нерсени үмүт кылбайм. Жакшылыкты бердим, унутам деген сезим болуш керек. Мына азыр мен 5000 алып барып кошумча кылсам, мага кийин ал алып келеби, алып келбейби кызыктырбаш керек. Ошону менен унутуш керек. Кийин ал ошончо алып келеби, же андан көп алып келеби, аз алып келеби, же такыр алып келбей коебу, бербей коебу, бүттү, аны эсептешпеш керек. Мына ушундай таризде, ушундай жол менен жанагындай кошумча кошуу, жардамдашуу деген болсо, анан ошондо гана уруксат берет. Болбосо жанагындай эсептешүү, карыз катарында кеткен нерсенин баары тең тыюу салынат. Аллаху алам. Кыргыздын үрп адаттары тууралуу болуп атат. Үрп адаттын баары эле негизи шариятка каршы келген нерсеби? Үрп адаттарды аткарбаш керекпи? Же ошо шариятка каршы келбегендерин аткарса болобу? Мисалы, бизде кызды алып келгенде күйөө баланы сыртка отургузуп коюшат, жеңелери чыгышып, анан күйөө баланы үйгө алып киришет, анан көрүндүгүнө деп пул алышат. Бул биринчи ушул ырым-жырым. Анан тышкары жана коноктордун келген тапичкелерин катып, аларга оюндарды кылып, адамдарды ушундай тамашалашат. Анан күйөө бала келгенде, кыздын үйүнө келгенде, кыздын туугандарына жүгүнөт. Кыз баланы үйгө алып келгенден кийин кыз ошол кайната кайнетесине жана туугандарына жүгүнөт. Ошо келинди жүгүнтү дагы када салты. Кайсынысы ошо туура келет, туура келбейт, үрп адаттар тууралуу. Ар бир коомдун, ар бир элдин өзүнүн жашаган жерлерине, түшүнүктөрүнө жараша үрп адат, салттар бар. Кыскача айта турган болсок, ислам дининде кайсы үрп адат шариятка каршы келбеген болсо, ага уруксат берилет. Эң негизгиси ошол. Шариятка каршы келбейби, аны кылса болот. Анан жана мисалы катары айтып кеткен үрп адаттар, биринчисин айта кетер турган болсок, эми күйөө баланы келгенде сыртка отургузуп коюп, андан кийин алып келип туугандарына тааныштыруу, ушундай жалпы жондон карасак, ал эми шариятка каршы келбейт. Күтүп туруп, сый катары биринчи туугандар, кудалар келип таанышып, андан кийин күйөө баланы алып келип көрсөтүүдө. Бирок да кээде ошого туура эмес иштер аралашып кетиши ыктымал да. Башка жеңелер келип, алдынан тосуп, ырдашып, же болбосо бирдемелерди талап кылып, ар кандай ушундай туура эмес иштер аралашып кетиши ыктымал да. Ошол жагынан эле карап тыюу салынбаса, бирок да жөн эле отургузуп коюп, андан кийин алып келүүнүн эч бир шариятка каршылыгы жок. Аллаху алам. Экинчи маселени айта турган болсок, жанагынтип келген коноктордун бир нерселерин катып алып, анан ошонун аркасынан акча доолоп, бул негизинен менимче бул туура эмес да, шариятка каршы келет. Биздин шариятыбызда тамаша катарында бирөөнүн бир нерсесин катып алып, жүрөгүн түшүрүп, жүрөгүн оорутуу туура эмес да. Анан ошого нерсеге да окшоп калат бул менимче. Аллаху алам. Андан жөн эле бирөөнүн буюмун катып алып, анан үстүнөн акча талап кылуу да, бул да туура эмес. Мындай нерсени ташташ керек.
Андан кийинкиси болсо жүгүнүү деген албетте бул шариатка каршы келет. Бул терс көрүнүш. Биз жүгүнүүнү намазда, рүкүдө кылып атпайбызбы? Ошондуктан жүгүнүү кайната, кайнене болобу, туугандар болобу, жакындагы эч кимге жүгүнбөш керек. Бул сыйдын да катарына кирбейт. Кыргыздарда же болбосо кыргыздардын кээ бир салттарында сый катары кабыл алып алышкан, бул негизи туура эмес. Сый деген адамдын өзүнүн жакшынакай мамилеси менен болот. Ошо кайната, кайненесине жакшы мамиле кылып, колунан келген кызматын кылып, чайын берип, жакшы сөз сүйлөп, ошого окшогон мамиледи кылса, ошол чындыгы сый болуп саналат. Жөн эле жүгүнүп коюп, бул сыйдын катарына кирбейт. Анткени бул шариятыбызда жүгүнүү рүкү кылуу Алла Таала гана үчүн. Ошондуктан менин билишимче Сауд Арабиясындагы баягы чоң аалымдар кеңешинен сураганда ушул нерсени тыйган. Мындай болбойт, бул арам болот. Жүгүнүүнү ошо токтотуш керек. Ушундай маселени дагы бир мындай айта турган бир маселе бар. Айрыкча үйлөнүү болор алдында бала тарап, турмушка чыгып аткан кыз тараптар ушундай нерселерди чечип алыш керек да. Сүйлөшүп, ушундай нерселер кайталанбасын, болбосун деп. Анан кээде баягы динди түшүнгөн кызды динди жакшы түшүнбөгөн үй бүлө алып алат дагы, алып барып алып кыйнайт да. Ошол себептен кыздын ата-энелери дагы ушундай нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Алдын ала айтып, кудагыйларга талкуулап, ушундай нерселерди талап кылбаңыздар. Кызым колунан келишинче кызматын кылат, сиздерди сыйлайт, бирок бул нерсе сыйга деле жатпайт экен, шариатка каршы келет экен. Ушундай нерселерден алыс эле бололу деп жакшынакай сөздөрдү айтып, кеңешип, чечип алыш керек. Аллаху алам.